Жалпы көрүүчүлөргө салам, бардык мекендештерибизди бүгүнкү 5 март Акалпак күнүңүздөр менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ал эми дал ушул күнү кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин сулуулугун даңазалаган, кыргыз тилибиздин улуулугун даңазалаган мынакей үй бүлөлүк комедия жол тасмасынын бет ачары болгон жатат. Тасма эмне себептен жол деп аталды? Тартуучу топ кимдер? Негизи эле тартуу идеясы кайдан пайда болду? Алдыда биргеликте бул суроолорго жооп алабыз. Саламатсызбы, сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз кандай? Жакшы, өзүңөр кандай? Жакшы, буюрса кандай сезимдер болуп атат? Премьерадагыдай сезим болуп турат, кандай болду экен. Толкундан жатасызбы? Эл кандай кабыл алат экен деп. Эме көнүмүз шадат билем, толкунданбай койбойсуң албетте. Көнүп калгансың, ошентсе дагы толкунданып эл кандай кабыл алат деген эле ой. Кинодогу өзүңүздүн каарманыңыз тууралуу айтып бербейсизби? Кыскача. Эми каарманым көп жери өзүмдөн жүргөн турганыма окшош десем болот. Позициялары, турмуштук, жана өзүнүн жерине болгон, улутуна болгон, келечектеги балдардын тарбиясына болгон көз караштары меникине окшош дегеним. Багы кыргыз болсок экен, кыргыз тилибиз унутулбаса экен, улутубуздун наркы сакталса экен деген ойдомун. Ошондой. Команда менен иштешкен кандай болду сизге? Команда деле көнүмү шадат. Баягы команданын ичинде жакшысы болот, жаманы болот, бирок баарын мындай түшүнүшө билсең, тил табыша билсең, любой команда менен иштесе болот. Жакшы иштедик, себеби результаты айтып тургандай, бизде 2 күн текке кетип калды, бир актриса алмашып калып, ооруп калып. Анын ролун кайра башынан башка актриса жаңыртып ойногондун ортосунда кичине 2 күн кечигип калдык да, таласка барганда как раз андай болбогондо, таласта барганда погода жакшы болмок эмес экен, аябай. Биз ошого күткөндөй болуп калдык. Анан биз барсак ачылып, аябай жакшы шарттар болду. Жолдогу кызыктуу окуяларыңыз тууралуу айтып бербейсизби? Жолдо эми кызыктуу деле окуяга кабыл алган жокпуз, жалаң кино менен жүрүп отуруп. Жолдо да съемка болду, Суу Самырда да болду съемка. Жолдо көп болду, Төө ашууда болду съемка, Өтмөктүн ашуусунда болду, таласка жеткиче. Келатканда дагы ошондой съемка менен жүрүп отуруп, ошондой расчеттоп туруп, ошондой уюштурушкан экен, ошондой болду. Чоң рахмат, киноңуздар дагы бир жолу кут болсун. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, бар болуңуз. Өзүңөр да аман болгула. Кыргыз же сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Маанайыңыз кандай? Сон, шүгүр. Кандай сезимдер болуп атат? Как обычно эле, күндөгүдөй эле, премьера дегенде. Мен көнүп калгам да, просто мне постоянная премьера. А так, бул эми детище да, отвоеванный болгон нервтер менен, но в целом классно, күтүп атам аябай, чыдамсыздык менен эле. Суроом, съемкада графикти түзүүдө жана тартипти сактоодо кандай кыйынчылыктар болду? Жана бул кыйынчылыктар менен кантип күрөштүңүздөр? Кантип баарын уюштурганга жетиштирдиңиздер? Аябай истерический смех болду, байкадыңар, Эми тартип эми сон болду, Кудайга шүгүр. Ар бир проектте дисциплина строгий болуш керек, это моя фишка. Съемканы түзүп биз 11 күндө тарттык, негизи план боюнча 10 күндө бүтүш керек болчу, бирок биринчи күнү белгилүү бир себептер менен кайра пересъем кылыш керек болуп калды. Но это группанын күнөөсү эмес. В целом, как обычно эле, Кудайга шүгүр. Анан бул съемка учурунда чыгармачылык топтору менен, тартуу топтору менен, деги эле команда менен иштөө кандай болду? Сон. Эми бизде дилетанттар да болду, көп кинодо көп аралашпагандар, аралашып жүргөндөр, ар кимдин өзүнүн тарбиясы менен болгондор бир тартипке салып, бир нукка чүрүп туруп, сон болду, Кудайга шүгүр. Айтсаңыз, кандайдыр бир сцена пландаштырылгандай аткарылбай калып, анын кайра тартууга ошондой болдубу, ошондой учур?
Болду, бирок муну айтпай деле коюш керек го дейм да. Эми бул эми иш, это нормально, ар бир проектте сөзсүз ушундай бир нерсе болот. Бул болбосо кызыгы жок болуп калат. Чоң рахмат, дагы бир жолу кинобуз кут болсун. Айзат жеңе, саламатсызбы? Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз кандай? Маанайым жакшы, кичине толкунданып, жолдошум үчүн сүйүнүп турам. Анан кыргыз элибизде аябай жакшы сөз бар да, ар бир ийгиликтүү мырзанын артында акылдуу, күчтүү, колдогон жубайы болот депчи. Жубайы колдогон эр азамат ал дайыма бийиктиктерди багынтып турат деген сөз бар да. Анан анысыгарындай бул Аскат Субанбеков мырзанын дагы бул экинчи долбоору болуп жатат. Анан сизге эң алгач идеясын айтканда кандай реакция кылдыңыз эле, кандай кеңештерди бердиңиз? Бул идеяны айтканда мен үйдө эмес болчумун. Биз кыздарым тайтасынын үйүндө болчубуз. Анан эле түндөсү жок таңгамал чалып калды. Мага ушундай идея келди деп аябай сүйүнүп, толкунданып айтты. Анан жакшы экен деп эле анан дароо эле ошол киного бир ыр эсиме келди. Ушуну койбойсуңарбы десем, ооба биз дагы ошону ойлоп атабыз деп калды. Негизи эле Аскат мындай идеяларын, бир ойлогон ой максаттарын, например, эшикте ойлоп жүрсө деле үйгө шашып келгенге аракет кылат да. Мындай бут кийимин чечип аткан замат деле ошол ирет деле мындай айтып баштайт да, ушундай депчи. Анан мен колумдан келген колдоомду көрсөтөм. Анткени Аскат мындай жолдошум катары эмес, аябай идеяга бай, аракетчил, чынчыл, мээнеткеч инсан. Ошондуктан мындай күнүмдүк майда барат турмуштарга алаксытпай, ушундай бир жакшы чоң нерселерге жасаганга колум байлабасам экен деп аракет кылам да. Анан продюсердин жубайы болгон кандай сезимдерди жаратат? Мага ал нерсе билинбейт деле, чын айтсам. Анткени Аскаттын бул экинчи эле долбоору. Буюрса дагы мындан да чоң проекттерди жаратат деген терең ишеничтемин. Ошого карата мындай кадамдарды таштап келатат деген ойдомун. Анан эми биз Аскат экөөбүз бири бирибизге жолдошу, жубайы катары эле мамиледебиз. Андай деле мындай өтө олуттуу нерсени деле сезбейм. Чоң рахмат, чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Жол тасмасынын режиссеру Мирлан Омиралиев агабыз, кандайсыз? Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Жакшы, маанайыңыз кандай? Маанай сон. Кандай сезимдер болуп атат? Сон сезимдер болот. Сиз киного түшкөндө кандай сезимдер болду эле? Мен киного түшкөндө жок толкунданган эмесмин, бирок азыр көргөндө аябай толкунданып атак. Ошентип токшойм ошо. Мен дагы толкунданып атам. Буга чейин Хамбийке тасма тартылган. Азыркы жол тасмасы ошол Хамбийке тасмасынан эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Жанры менен биринчиден. Ал жакта драма болчу, бул жакта комедия. Ал жакта айта турган оюбуз башка болчу. Бирок баары бир эки тасманын окшоштугу үй бүлөлүк баалуулуктар. Ошол жагынан окшоштугу бар. Негизинен жанры эки башка, ал жак драма, биз бул жол комедия. Бул жерде биз ата журтту сүйүүгө, кыргыз тилде сүйүүгө чакырабыз. Хамбикеде болсо биз ата эненин убагында барктагыла деген ойду айткыбыз келген. Бул тасмада болсо биз жалаң айылын сагынгандар үчүн тарттык. Айылды сагындыңызбы? Мен ооба сагындым. Эртең барам. Анан долбоорду ишке ашыруу үчүн деги эле алгачкы идеясынан баштап азыркы экранга көрсөтүлө баштаганга чейин канча убакыт кетти? Биз кинотеатрга чыгыш үчүн да очередь күттүк да. Көп убакыт болду. Ошондо жалпы жонунан сценарий менен кошуп 6-7 ай болуп калды го дейм. 6-7 айда ишке ашты окшойт. Мен мындай да суроом бар да, эгерде сиздин балаңыз бар, кино тасмадагы эмирдей жүрүм турумда болуп калса, ошо көз карашыңыз кандай болот эле? Мен сизге азыр бир чындыкты айтайынбы? Менин баламдын прототиби ошол даже эмир болушу мүмкүн. Мен балам аты да эмир да. Бул жакта да эмир да. Анан чоң атасы айылдан келсе, менин балам кыргызча сүйлөбөй калып атпайбы? Анан мен чоң атасы урушуп айда. Сен неге баланы кыргызча сүйлөтпөйсүң деп көрсө, чоң атага аябай катуу теткен ал нерсе. Анан кайсы бир деңгээлде менин баламдын дагы окуясы болушу мүмкүн да. Бирок азыр кыргыз кылып баштадык, алтыга чыкты, калпак кийип калды. Көрдүңүзбү? Калпак кийип сонун болуп кыргызча сүйлөп атат азыр. Чоң рахмат. Дагы бир жолу кинобуз кут болсун. Кинобуз кут болсун. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат сизге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, жанымда Next Media PR компаниясынын жетекчиси, жол тасмасынын продюсери Аскат Субанбеков мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Эң алгачкы эле суроом, ошо эмне себептен жол деп аталып калды? Деги эле бул аталыш кайдан келип калды? Анан буга чейин дагы башка аталыштарды карап көрдүңүздөр беле же дароо эле жол деп атап койдуңуздарбы?
Буга чейин үйгө сапар, ата конуш деген сыяктуу эки вариант болуп аткан. Анан кийин жол деген темага токтолдук, потому что анткени жол деген аталыш бул ар тараптуу төп келет экен ушул биздин киного. Келечекке жол, тагдыр жолу, өмүр жолу, ааламга жол айылдан башталат деген сыяктуу жакшы маанилер камтыган тасма болду. Кудай кааласа 6 марттан баштап барлык кинотеатрдан күтөбүз сиздерди. Анан бул тасманын көпчүлүк бөлүгү Таласта тартылды, Таластын Талдыбулак айылында. Эмне себептен ал жакта тартылды? Анткени мен ошол Таластын Талдыбулак айылынан болом. Ошол өзүбүздүн айылдан, өзүбүздүн айылдаштарыбыз менен чогуу тарттык. Бул тасманы тартуу идеясы кайдан пайда болду? Ошо досум да Мирлан деген режиссер, экөөбүз тең режиссербиз бул тасмада. Ошол экөөбүз чогуу сүйлөшүп отуруп, ушул идеяга токтолдук. Ошол мекенди сүйүүгө, жаштарды тарбия салт сананы унутпоого, тарбиялуу, мындайча айтканда мекенди сүйүп, өзүнүн мекен патриоту болууга үндөгөн тасма тарткыбыз келди. Ошол себептен ушул тасма чыгып калды. Анан эң акыркы суроом, тасма ойдогудай болдубу? Сиздин оюңуздай болдубу? Биз башында ойдогудай болбой аткан, анан акыркы монтаждан кийин ойдогудай болду. Чоң рахмат. Бирок дагы кичине бир 2-3 күн убакыт болгондо жакшы болмок. Съемкагачы. Буюрса элге жагат деген ишеничтебиз. Киноңуздар дагы бир жолу кут болсун. Рахмат. Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Саламатсыздарбы? Жакшы баары. Сонун. Рахмат. Өзүңүздөрдүкү. Жакшы. Кандай сезимдер болуп атат? Биринчи киноңуз бул, Биринчи дебютум. Аябай суктанып жатамды. Биринчи баары да, башкача сезимдер болуп атат аябай. Бул тасмага кандайча тартып калдыңыз? Оператор мени чакырып бул жака. Оператор менен ошол, как бы сказать, Белдиар байке чакырды да мени. Ошондо кастинг эмес, жеке чакыруу менен келдиңиз, Ооба. Анан бул съемка учурунда кандай кызыктуу окуялар болду? Ошол тууралуу айтсаңыз. Көп эле окуялар болду. Кызыктуу. Кандай десем? Эсте жок, что-то. Негизи көп эле окуялар болгон. Толкундангандыктан ушундай болуп аткан эми? Ооба. Тасма бүткөндөн кийин мындай кыргызча көбүрөөк сүйлөп калдыңызбы? Ооба, абдан көбүрөөк сүйлөп калдым, ошо тайнемдер менен, балдар менен, досторумдар менен. Чоң рахмат. Элге жагат деген ишеничтебиз. Киноңуздар дагы бир жолу кут болсун. Саламатсызбы Айдайчы? Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Кино кут болсун. Чоң рахмат. Маанайыңыз кандай? Сонун 5. Команда менен иштешкен кандай болду сизге? Жеңил. Команданын атмосферасы негизи аябай жакшы экен. Жагымдуу, очень приветливый баары. Мне было легко. Бул тасма кандайча тартылып калдыңыз? Спонтанно дейм, жок андай эмес. Негизи эле бул тасмага биринчи мени ушу ролго көрүштүр. Анан продюсер, режиссерлор мени чакырышып, бирок менин графигим дал келбей атканда ушу тасмагачы. Режиссер, продюсерге айттым, мен тартыла албайм го, башка актрисаны кара бербейсизби деп. Ошентип негизи башка каарман башка болмок. Билет болуш керексиңер, Анан кээ бир ситуациялар болуп, анан кийин Асхат Бакеме чалып калды. Айдай, сен келбесең болбойт. Давай спасай нашу ситуацию деп, анан ушинтип келип калдым. Буйруктайм бул. Вот. Анан бул тасма патриоттук сезимди ойготкон тасма да. Сиздер үй бүлөдө кандай, кайсы тилде сүйлөшөсүздөр? Көбүнчө орус тилиндеби же кыргыз тилиндеби? Улуңуз менен кайсы тилде сүйлөшөсүз? Мен өзүм тайнем колунда өскөн үчүн биз кыргызча сүйлөйбүз. Анан кийин азыр обществого чыкканда кээ бирлер орусча гана түшүнөт. Ошон үчүн өзүңдүн оюңду кандай бир эмелериңди эми орусча түшүндүрөсүң да, бирок биз үйдөн кыргызча эле сүйлөйбүз. Мен балам өзү азыр кыргызча тили чыгып баштады да. Мен кийем, жейм, бер деп ушун кыргызча. Так эки тилде тең эле сүйлөшөбүз. Орусча да кыргызча. Ролуңузду аткарууда кыйынчылыктар жаралдыбы? Жок, анткени мен орус тилде эле баарын сүйлөйм. Мен каарманым өзү кыргыз, бирок орусча сүйлөгөн келин. Анан эмнеге антип сүйлөйт, анан дагы ушундай бир эме факторду ушу кинодон эле көрө аласыңар. Азыр мен түшүндүрсөм, баары түшүнбөйсүңөр да. Анан ар бир эле адамда жолдо кызыктуу окуялар болот эмеспи? Ошол сизде жолдогу кызыктуу окуяларыңыз тууралуу айтып бербейсизби? Жолдо кызыктуу окуялар. Мен жолдо баратып ушу грыжам оруп калды да. Эң кызыктуу ошол болду. Билиш керек же ыйлаш керек? И то, и другое. Чоң рахмат, киноңуздар дагы бир жолу киноңуздар куттуу болсун. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сизге жактуу кандай таасир алдыңыз өзүңүзгө?
Мага тасма сөзсүз түрдө жакты. Эмнеге дегенде мен өзүм баягы азыркы замандын жаштары башкачабыз го негизи. Бирок ошого карабастан өзүм айыл, апа, ата дегенге жакын кызмын да. Карысы бардын ырысы бар дейт го. Үйдө ар бир адамдын карысы болсо, бул демек ырысы бар деген сөз да. Анан бул тасмада баягы элдер байкабаган нерсе байкалды. Мага мен апаларга дагы бир ирет башым ийип таазим этем. Эмнеге дегенде азыркы учурда эми чындыгында келиндерге баш ийип жашай турган эле заман болуп калды да. Ошол нерсе өкүндүрөт албетте. Анан өзүбүз баягы турмушка чыга элекпиз, бирок турмушка чыккан соң Кудай буйруса баягы бизге баш ийип эмес, биз ата энебизге баш ийип жашагым келет өзүм. Анан ошол эле апабыздын ролун аткарган Айнур эжеге дагы рахматымды айткым келет. Келини кандай болбосун, блогер болсунбу, блогер болбосунбу, тил уксунбу, тил укпасын, баары бир деле ал келин деп баягы башка бирөөнүн да баласына мындай сый көрсөтүп мамиле кылганы мага аябай жакты да. Анан сөзсүз түрдө эми баарыбыз эле азыркы учурда айылды сагынган адамдарбыз. Өзүм атам, апам баягы Сусамыр жергесинде турган, эң кооз Сусамырда турган инсандар. Ошондуктан күмөндөр байкен ойногонуна эми сөз жетпейт чынында. Импровизация болсун, келинчегине болгон мамилеси, көз карашы баардыгы сонунда мындайча айтканда баары бир деле ата эненин жүрөгү да бул. Баласы кандай болбосун, баласы кандай жол тандабасын, баласы кандай кадамга барбасын, баары бир деле бизди колдоп, бизди колуна көтөрүп, бапестеп баккан ата эне. Ошондуктан эң биринчи ушул тасманы көргөн соң ата энелерге башым дийем, дагы бир жолу башым дийем. Рахмат чоң. Рахмат сизге да, чоң рахмат. Бар болуңуз. Тасмадан кандай таасир алдыңыз? Сизге жактыбы тасма? Тасма жакты. Мага бир моментте өлө мындай запоминаться этип калды да. Барыңар эле Кыргызстандан кача бересиңер дейт да. Күмөндөр байкечи. Барыңар Кыргызстандан ошо Кыргызстанды өзгөрткөнгө бир салым же болсо бир нерсе кылдыңарбы деген көп нерсени ойлондурду да. Тасма өлө сонун болуптур. Ошо досум чакырган бул жака өзү аткарып ошо прям жеткизиштир да. Ошо айылдан башталат баардыгынын жолу. Жана айтып кетти ошо айылдын жолу эң жакшы жол деп. Ошого 100% кошулам. Анан азыркы кыргызча билбеген жаштарга бул тасма мотивация болот деп ишенесизби? Ооба, эми мотивация болбосо дагы мындай ошол жакка түртөт экен да. Эң артында барып, мына айылга барганда бул баардык жаштарды ошондой ойлондуруп коет да, хотя бы ошондой да чоң салым деп ойлойм. Башкаларга сунуштайсызбы бул тасманы? Сөз обязательно сунуштайм. Чоң рахмат, бар болуңуз. Тасма кандай болуптур? Кандай чыгыптыр? Тасма жакшы болуптур. Мен өзүм ошо тартуу иштерине катышып, ушул кинонун администратору катары анча кичине кызмат көрсөткөм. Мага абдан жакты. Сон баарыңарга сунуштайм. Туулган жердин топурак алтын демекчи, ошол бизди туулган жерибизге эң жогорку деңгээлде алып барып келди. Рахмат, бар болуңуз. Киноңуз кут болсун. Рахмат алтыным. Маанайыңыз кандай? Маанайым 5 эмес 6 болуп кетти окшойт бир момент. Ошо мен да сизди көргөндө маанайым көтөрүлө эле, ошо энергия келет да. Сурагым келип атат. Ушунча энергияны каяктан аласыз? Эми билбейм, Аллахым берип турат окшойт. Энергияны жанаң өзүнүн билбейм, мен ошо өзүм ушундаймынбы билбейм. Көп кишиден угам да энергияң укмуштап элечи. Анан кийин бу да болсо Алланын өзүнүн берген энергиясы окшойт деп коем да. Команда менен иштешүү кандай болду? Сонун, мен любой команда менен иштеп кетем го чиркин ай. Сонун балдар да, кыздар да сонун болду. Жеңил да өттүк. Иши кылып жолубуз жакшы болду да, баардык барганда чыкы болуп жакшы болду. Негизи эле бул жашоодо көп командировкаларга, гастролдо болуп чыгып калдыңыздар да. Анан жолдо болгон кызыктуу окуялардан бөлүшүп кетпейсизби? Эми ошо жолдон болгон окуяларды азыр ушул момент сен сразу бересиң да, рестка берип койгондо уже унутуп каласың да. Ошон үчүн жолдо эми ар түрлүү, мына жол деген кинону көрбөдүңөр, мына жолдогу окуяларды көрдүм, мени таштап кетти. Болгондо да бензоколонканын жанына бензин куйгон жерге таштап кетти. Ошондой эмелер көп болот, эми унутуп калган. Бул деген жашоодо экен. Действительно бизде болгон, Динара группасында жүргөндө бир балабызды унутуп кетип, албай таптак ушу үйгө чейин жетпептирбиз да, унутуп. Албай попутчик кармап алып жеткирип, ошол менен келип анан ыйлаган эсимде да. Мен ушу жок дегенде колуңардагы сумка болуп калсам эмне депчи. Ошондой көп болот. Анан Кудайым берсе бул кинону азыр көрдүк, элинин панайын көрдүк. Кудайга шүгүр. Жүрөккө келчү, жүрөккө жакчу кино болуптур да булчу. Жеңил желпи эмес, бул драма, комедия драма болуптур сонунда. Бул
акырында өзүм да жүрөгүм ооруп чыкты жана үйлөрдү көрүп жанатып. Негизи эч качан кыргыздар ата журтун калтырган эмес да. Бул өзүнчө жаштарга, азыркы жаштарга дагы сабактуу болуп калды окшойт деп атам да. Сонундай чылып бул кинобуздун өмүрү узун болсун. Чоң рахмат, бар болуңуз сизде. На опыте уже. Это у нас второй фильм, да, и мы уже прекрасно все справляемся, и вы увидите эти отчеты и как это вообще происходило профессионально, да, и ты сегодня выглядишь прекрасно. Сегодня еще совпадение такое, Акалпак күнү, поэтому я в кепке дейт да. Сиз өзүңүзгө мотивация алдыңызбы? Байкап турсам, сиз дагы көп орус тилинде сүйлөйт экенсиз да. Анан бул тасманы көрүп кандай таасир алдыңыз өзүңүзгө? Негизи кыргызча, кыргызский язык это очень красивый язык. Я хочу, просто я очень долгое время жил за рубежом, поэтому сейчас мне мыслить привычно на русском, но кыргыз тили менин эне тили, менин родной тилим, поэтому я обязательно у тебя научусь каким-то словам. Мен сизден орусча үйрөнөйүн. Все смело. Обмен, мы Next Media, мы Тааныша билем. команда, да, и мы друг друга, соответственно, будем помогать. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин жол тасмабыздын жабык көрсөтүүсү соңуна келип чыкты. Анан бул тасма чындыгында эле патриоттук сезимди ойготуп, киндик кан тамган жердеги сезимдерди ойготкон бир сонун мыкты тасма болгон экен. Бардыгыңыздарды эртеңден баштап бардык кинотеатрларда күтөбүз. Бардыгыңыздарды ушул тасманы көрүүгө чакырабыз. Сак саламатта калыңыздар.